Башкаланы адаттагыдай кара түтүн каптап, анын айынан аргандай илдеттер менен сыр кологондор арбын. Ошондо да сыр бербей, бизде баары жайындагы жазында көкүрөк какмай, аркы беркин айтып, көпчүлүктүн көңүлүн табуунун аракетин жасамай. Чындыгында мындай жагымсыздык бүгүн эле жарала койгон жок. Ал нукура эгемендүүлүгүбүз колго тийгенден берки баш оорубуз. Мыйзамыңды уруп ойнобой, мыйзамсыз берилген жер участкалары, архитектуралык талаптарды чымын чакачалык көрбөй чар жай тургузулган көп кабаттуу үйлөр. Мындай кордукка табиятта чыдабай, кубаттуу сайыз мезгилинде көркөмдүү да, жашылда шаарды аралаган таза абасын бийик тоолор артына жашыргандай. Аттиң азырынча абалды оңдоонун камын жасагандар байкалбайт. Ошого жараша борбор шаарыбыздын ыштан качан арыларын боолголош кыйын. Анткен менен амансыздарбы? Öf түтүн, өз шаарыңан көч бүтүн, өлүм алып келем деп өжөрлөнөт көк түтүн, тесттен чыгат көк түтүн, мештен чыгат көк түтүн, машиналар чубаса, чубай тарттан көп түтүн, түтүн менен түртүшүп, күндө баарын сүртүшүп, бүтөлекте көк түтүндөн гүл түшүп, кожойкелер чарчашат, чарчап башын чайкашат, түтүн деген түгөттүн түгөнбөсүн байкашат. Өф түтүн, өлүп кеткир көк түтүн, өрдөп мурун жүлүндү өпкөбүскө өч бүтүн. Күнү каптайт калааны, түнү каптайт калааны, түйшүк кылып алдык биз түтүн деген баланы. Кыргыз парламентинин экс-спикери Раматлык Чыныбай Турсунбековдун калемине таандык ушул көк түтүн чыгармасы бул кебетебиз менен дагы далайга актуалдуулугун жоготпойт көрүнөт. Албетте, өпкөнү какырыкка толтуруп, дем алууну дым кылган ыштан тазалануу оңой олтоң жумуштардан эмес. Андан калса Бишкек дүйнөдөгү булганы чыкаалардын ана башында жана жакын арада алдына бирөөсүн да чыгара турган эмес. Демек, таза абаны талкалагандардын таш талканын чыгара турган жана асман тиреген көп кабаттарды жер менен бирдей тегиздөөгө мүмкүндүк берген күчтүү мыйзам актыларын кабыл алып, алардын чектеринде ишенимдүү кадамдарды жасабасак, учурдагы кыйын кырдаалдан арылуу түшкө да кирбес. Арийне, коомдук турмушубуздагы мына ушундай көйгөйлөрдү көтөрүп, анын чечилиш жолдорун таап берген милдеттүү эл өкүлдөрүбүз өздөрүнө ишенип берилген жогорку кеңештин трибунасын өздөрүнө жакпагандардан өч алуунун куралына айландырышкан өңдүү. Буга мисал иретинде жакында эле өтүгүн төргилип, жер участкасын чектен чыга чоюп алган парламент мүчөсү Элмурза Сатыбалиев менен баш каланын башчысы Эмилбек Абдыкадыровдун Ак үйдөгү айтышын келтирели. Демек, сиздин сөзүңүз боюнча мен Садыр Нуркожоевичке кайрылышым керек экенде, сиздин кесипкөйлүгүңүз боюнча, ошондойбу? Аны өзүңүздүн эркиңиз. Сиз мага сунуш берип атпайсызбы? Мен ошондуктан урматтуу депутаттар, бүгүнкү комитет, бүгүнкү жыйындын чечимине жазып койгула, мен бир аз шек жаратат. Ошондуктан ишенбөө көрсөтүш боюнча да баягыдан бери эч кимге айтпадыңар, мен айтып коеюн. Кече башкача сүйлөп аттык элек. Мен бир-эки сөз айтып коеюн. Сиздин эми өзүңүздүн жеке абидаңыз бар, мен билем. Себеби ошол сиз турган көчөдө өткөндө менин заместителим сиздин заборуңузду бузуп койду. Себеби деген закондун астында баарыбыз бирдей жооп беришибиз керек. Сизге окшогон ошол жерде 70 киши өздөрү заборлорун бузуп, курулуп аткан гранттын эсебинен жол куруп, тротуар куруп берсе ошого тоскоолдук кылдыңыз. Бийлик башыналар ылайыгы барбы жокпу, бири-бирине кыр көрсөтүп жатканында кырчылдесе чапандуусунда, чапансызында жарга такады. Биздин дарекке келип түшкөн арыз дооматтарга караганда, аязы алдаганча күчтүү ат башы жана Актала райондарында алигиче отун суулары жоктор көптөй. Мышыкта ыйларлык мындай кейиштүүлүккө ушул эки өрөңгө канатташ турук кеніндегі жайбыракаттык жана кайдыгерлик себеп. Ошентип, түнкү суuгу 25-30, күндүзү 15-20 градуска чейин жеткен Нарын облусунда электр кубаттуулугун пайдаланууда олуттуу маселелер жаралды. Мунун кесепетинен айрым чөлкөмдөрдөгү көмөкчү чордондор ашыкча басымдарды көтөрө албай, авариялык токтоп калуулар катталууда. Нарын шаарынын тургуну Уулбүбө Самырканованын үйү кышка камылга көрүүнүн чектеринде борбордук жылытуу түйүнө кошулганы менен учурдагы аязга каршы тура албай суук үстөмдүк кылууда. Андыктан анын күнү кайрадан эле электр приборлоруна түштү. Анткени
Чакан калада акылдуу эсептештердин коюлушунан эми баягыдай туш келди колдоно берме жок. Лимиттин бүттүбү жарык автоматтык түрдө өзү өчмөй. Сонун жылып свет менен акчабызды төлөп, пенсиябыздан. Анан жакшынакай эле жашаганбыз. Анан светти экономдоо болот деп анан кесип салды ушинтип. Ошо. Анан отурабыз. Эми мындан ары кандай кыларды, эмне кыларды кайдан билем балам эми. Муну менен эле корголоп отурмай да. Андан башка эмне кылабыз? Бул иштебесе, паровой иштебесе. Ал эми Нарын шаарында жордудай ырысты жулуулугу жок кожолуктар жүздөп салынат. Айрымдары алгиче бир тоголок көмүр камдабай, ишенгендери жападан жалгыз электр кубаттуулугу. Өйдө тартсаң өгүз өлгөн, ылдый тартсаң араба сынган ушундай кейиштүү көрүнүштөн улам акыркы 12 күн ичинде эле Теңиртоолуктар мурда болжолдонгон 29 миллион 66 миң киловатт сааттын ордуна 30 миллион 766 миңин колдонушкан. Ат башы где-то мына ушул план 3 миллион 588 миң киловатт саат болчу, ушул 11 күндүктө. Азыр пайдаланып койду 4 миллион 172 миң киловатт саат деген сөздө. Ошондо 11 күнгө 584 миң киловатт саат ашык пайдаланды. Ошондой эле Кочкор деле алсак, жана ашып атат деген 5 миллион 886 миң киловатт саат план берилсе, 11 күнгө 6 миллион 307 миң киловатт саат пайдаланды. Ошондо бул 11 күнгө 421 миң киловатт саатты лимиттен ашык пайдаланып келе жатат деген сөз да. Электр кубаттуулугун пайдаланууда абал Нарын шаары менен Тогуз-Тороо районунда дурус болсо да, көмөкчү чордондор менен трансформаторлорго күч келип, ашыкча жүктөө менен иштөөдө. Эгер бул улана берсе, эртеңби, бүрсүгүнүбү алар бузулуп, көпчүлүк таптакыр жарыксыз калышы мүмкүн. Чындыгында энергетиктер ага жол бербөөнүн бардык аракеттерин жасашат дегизчи. Бирок ар нерсенин өз убактысы жана чеги бар да. Булар оперативный персоналдар, булар ушу ар бир трансформаторда жүктөлүштөрдү ченеп, ошого жараша ар бир фазада тең болуш үчүн бөлүштүрүү иштерин жүргүзүп жатышат да. Азыр ченөө иштерин жүргүзүп атат. Ондан чыгып барып ар бир линияга чыгып алышы, фиделерге чыгып ошолорду бөлүштүрүшөт да, ар бир нагрузканы. Дейинкиси кыштан үшбөй аман-эсен чыгуу түздөн түз абоненттердин өз колдорунда. Алар тек гана үнөмдүүлүк менен сарамжалдуулукту башка орунга коюп, электр кубаттуулуктарын ыксыз колдонуудан арылуулары зарыл. Ансыз суугу чучка чейин жеткен аяздын кап ортосунда кар баластап калары турулуу. Айтмакчы, Нарын облусундагы 66 миңге жакын керектөөчүлөр bir жылда 530 миллион киловатт саатты пайдаланары эсептелген. Бирок бүгүнкү күндө бул көрсөткүч дээрлик 76 миллионго көптүк кылат. Меня вся Тарасовка знает. Туши свет. А меня все сычи знают. Бечелден жөтөлдүн кетпестиги чын белем, чилдерин башталып башталбай чучка жейин жеткен сууга аз келгенсип, сасык тумоосу да сапсаңдап чыга калбаспы. Жада калса жарайласа кылып билим берүү жана илим министрлиги бүгүндөн тарта өлкөдөгү бардык мектептерди карантинге жабууга мажбур болду. Эгер жаамсыздык дагы эле жазбаса, кезек балдар бакчаларында жетип, миңдеген бөбөктөр күнү түнү үйлөрүнө корголошмокчу. Жашырганда да мындай арасыздык тестерлердин көңүлдөрүнө төп келгенинен эртелик кеч жумуштагы ата-энелердин саналарын санга, ойлорун оңго бөлөбөй койбос. Сактансаң сактарын деп айтылат элибизде. Ансы сыңарындай сасык тумо каптаганын Нарын шаарында билим уялары жана мектепке чейинки тарбия берүү мекемелери өзгөчө көзөмөлгө алынды. Аларда азырча акыбал дурус болгону менен илдеттин жайылып кетүү коркунучу дагы эле чоң бойдо. Маселен, номери 2 алфатындагы орто мектепте буга чейин балдар кыздардын сабакка катышуу коэффициенти 90% түшсө, күн өткөн сайын бул көрсөткүч төмөндөдө. Ошондой эле мугалимдер арасында илдетке кабылгандар жок эмес. 190 бала бүгүн аргында себептер менен келбей калды. Анын ичинен 130-140 балалар ошо грипп менен ар кандай түрү менен ооруп ошол менен келген жок. Ар бир кабинетти биз антисептик менен камсыз кылганбыз. Ар бир класстарда камсыз бар. Ооруган мугалимдер, ооруган окуучулар өздөрү маска тагып жүрүп атышат. Мугалимдердин арасында аз-маз кичине ошо сасык тумо менен ооруган мугалимдерибиз болуп атат. Кырдаал ошондой эле балдар бакчасында кыйындоодо. Бүгүнкү Чакан калаадагы 30га жакын мектепке чейинки тарбия берүү мекемесинин 3-өө гана бөбөктөрдү кабыл алууда. Бирок аларда деле сасык тумоонун айынан келе албай жаткандар жетиштүү. Жергиликтүү санэпид көзөмөлдөө борборундагылардын билдирүүлөрүндө мындай көрүнүш созула берсе,
10 күнгө убактылуу жабууга туура келет. Карантин киргизүү боюнча санитардык сунуштар даярдалууда убактылуу чектөөгө алып бала бакчаны жабуу боюнча санитардык сунуштар даярдалды азыркы күнгү күнү. Санитардык көзөмөлдөө борбору тарабынан кыдырып текшерилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө жана ошондой эле личный антисептикалык эрежелерди сактоо боюнча антисептиктер таратылып берилип, маскаларды, бет каптарды тагынуу боюнча рекомендациялар берилүүдө. Эгер буга чейинки тажрыйбаларга кайтылсак, Нарын шаарында сасык тумоодон улам билим берүү жана балдар мекемелери убактылуу жабылган эмес. Мына ушунун өзү эле бул жолкусунун өтө коркунучтуулугунан кабарлайт. Андыктан бала бакырабыздын жана өзүбүздүн саламаттыгыбызга көз салып, дарыгерлердин кеп кеңештерин так аткаруу менен кошумча эмдүүлөрдөн өтүү ашыктык кылбас. Булардан тышкары үй ичтерин тиешелүү температурадагы жылуулук менен камсыздоо да көңүл жазымда калбашы керек. Бакытка жараша дал ушул талап мектептер менен балдар бакчаларында толугу менен сакталган. Жылуулук мекемеси менен биргеликте иштерди жүргүзүлүп атат. Жылуу 18-20 градусту берип атат. Анан бир мектебибизде кичине проблема болуп атат. Ал мектептин дагы жылуулугун бүгүн карап жасап аракет кылып атышат да. Жылуулугу боюнча бир 15-16 градусту түсүп берип атыптыр. Азыр жылуулук бөлүмү иш жүргүзүп атат бул боюнча. Ал эми дарыгерлердин айтымдарында ушул тапта Нарын облусунун жалпы калкынын 10%га жакынырагы сасык тумоого кабылышкан. Ошол эле учурда анын басаңдай баштагандыгы байкалууда. Бирок эми деген күндө да өзүңө өзүң сак болуу башкы талап дешет өмүр сакчылары. Спокойно, я еще не колю. Ах, нет еще. Скажите, а это не больно? Все зависит от диаметра иглы. Подожди, у вас диаметр уже да? Чынын айтыш керек. Кээде орunu өзүбүз тилеп алабыз. Маселен, ыш менен түтүндүн арасында кир абадан кере дем алып, үйгө келсең бир тоголок көмүрүң жок. Анткени менен оорубайлы саламатта калыңыздар.